Ааламга кетчү жол айылдан башталат демекчи, абасы таза. Койну кенен айылдан не деген чыган, эл керегине жараган инсандар чыккан. Бир карасаң элинин пейили экенин, дасторкону ар дайым белен. Айылдын турмушу бейкабар жай баракат өтүп жаткандай сезилгени менен, айылдагы тирүү жандын ар бир кыймылы айылды көрккө бөлөп тургандай көрүнөт. Бул айыл Ош облусунун Өзгөн районунун Мырзаке айылы. Дал ушул айылда бүгүн биз сөз кылчу каармандарыбыздын бала чагынан тартып бүгүнкү күнгө чейинки өмүрү, айылдын таза абасы, түйшүктүү жашоосу менен айкалышып өтүп жатат. Айылдын тургундары, мугалим-түгөйлөр бир максатты көздөп, балдардын билим алуусун негизге максат катары коюп, бир адистиктин ээси болушуп, бир үйдө түтүн булатышып, аткан таңды бирге тосуу менен жашоолорун өткөрүп келет. Мугалим-түгөйлөрдүн таңы да айыл тургундарындай эле азын-оолак мал багып, үй-жайга кам көрүү менен башталат. Биздин үй бүлө, чакан үй бүлө, эртең менен турганда ушу эшикеликте келин шыпырат. Мен ошон үчүн мен кичине кеткиче сабакка ушу гүлдөрдүн алдын жумшартып, бак-дарактарга кичине суу куюп, иштерди жасап, анан мектепке жөнөйм. Азыр жаз мезгили, гүлдөргө кам көрүш керек. Жакында бул жогазын гүлдөйт. Ошого алдыларын жумшартып, суу куюп, жумшартып атабыз. Аял заты гүлдөргө жакын, гүлдөр көңүлдөрдү көтөрөт. Ошон үчүн гүлдөрдү карап, сугарып, жумшартып, бардык эле аял заты жакшы көрсө керек гүлдөрдү. Ошон үчүн мен да гүлдөрдү жакшы көрөбүз. Бул жогазын абдан кып-кызыл болуп сонун гүлдөйт, көңүлдөрдү көтөрөт. Жашаган келет гүлдөрдү көргөндө, гүлдөгөндө. Неберелерим да жакшы көрүшөт. Баарыбыз. Келин да гүлгө жакынбыз. Бул мугалим-түгөйлөр 3 уул бир кызга татыктуу тарбия билим берип, эрезеге жеткирүү менен бирге экөө айылдагы 2 мектепте жалпы айыл балдарынын билим тарбия алуусуна көмөк көрсөтүп, 30 жылдан ашуун эмгектенип келгендиктен, айтор алардын чай үстүндөгү сүйлөшүүлөрү да экинчи үйү болгон мектеп тууралуу болот. Бәлки тынччылык аманчылык болсун, бүгүнкү ишибиз ийгиликтүү болсун. Кудайым деген жакшы иштерди жакшы ийгиликтүү кылсын. Мугалим бул коомдун күзгүсү. Дал ошол мугалимди карап окуучу түзөлөрүн, аны карап өсөөрүн, мугалимдин ар бир кыймыл-аракети окуучуга үлгү экенин баса белгилеп айткан Нуржамал эжеке окуучуларына мектепти көздөй бет алууда, өзгөчө камынып, анан мектепти көздөй жөнөйт. Мен бала чактан эле мугалим болгум келчү. Эжекелердин чачын түйүп, сумка көтөрүп жүргөнү мага өзгөчө жакчу. Ошон үчүн мен бала кезден мугалим болом, мен бала окутам деп ушу жашымда тиленчилим. Ошо тилегиме жеттим буюрса. Бир 1975 жылы анда Фрунзеле СССР 50 жылдардын Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетине келип, 1980 жылы бүткөмүн. 80 жылы Бишкек Фрунзеде иштеп 164 бала бакчада тарбиячы болуп. Андан кийин эмгек жолумду 85 жылы Өзгөн районунун Ирису айылында мектепте иштедим. 88 мектеп интернатына, Разаков атындагы мектеп интернатынан 90 жылга чейин иштедим. Ана 1990 жылы ушу Мамат Нурбаев аталган ошол мектепте иштеп келе жатам. 31 жыл болду.
Ар бир күнү моторайган бөбөктөрдүн жан дүйнөсүнө билим үйрөнүүнүн себеби, билим уясынын босогосун аттап келүү Нуржамал эжеке үчүн өзгөчө жоопкерчилик. Сыймык болсо, келечек ээлери моторайган жаш наристелер бүгүнкү кыргыз тили сабагынан берген эжекесин чыдамсыздык менен күтүшөт. Манайлар кандай? Жакшыбы? Азамат. Кана 1, 2, 3 отурабыз түз. Эжекенин сөзүнө кулак салабыз биз. Азаматтар, бирибизди сыйлайбыз, бирибизди угабыз, мугалимди кунт коюп угабыз, балам. Алтын эрежебиз ошонун ичинде бар, балдар. Жакшынакай. Азамат, биз үйрөнгөн ырларды кайталайлычы? Биз өтүлгөн темалар боюнча, балдар. Келгиле. Китепти сүй, баркын бил. Китептин көп акылы. Ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Балдар, эмне менен дос болуш керек экен? Китеп менен. Азамат, дагы бир жолу эмне менен дос болуш керек экен? Китеп менен. Ким китепти көп окуса, ал акылдуу бала болот, ошентип айтканбыз. Дагы ырлар боюнча жакшы бала адептүү болот, ата-энени. Жакшы бала ыйлабайт, ата-энесин кыйнабайт. Жаман нерсени чөнтөгүнө жыйнабайт. Карагылачы. Акылдуу болобуз, үйдөн ата-энелер акылдуу бол бала кызым деп айтышат, туурабы? Дайыма. Дүйнөдөгү эң ыйык неле биз үчүн? Силерди күндө күтүп алган ким? Апа. Жакында кайсы майрам өттү, балдар? 8 март апалардын майрамы. Кана апалар жөнүндө ким айтат? Эске түшүрөлүчү, айта кой. Үйдү таза жыйнадым, гүлдестеп апама. Гүлдестени кагаздан апа кеме арнадым. Апа кемди кутуктап, үйдү таза жыйнадым. Гүлдестени кагаздан апа кеме арнадым. Азамат отура кой. Да, сен айт, келе кой, айт. Айт. Апа кемди арнадым, гүлдестени кагаздан. Гүлдестени кагаздан. Кимге арнадың? Апа кеме арнадым. Азамат. Нуржамал эжекебиз эң байкындай стаждоо, анан өзүн жакшы алып жүргөн, бизге көп тарбиясын алабыз, көп немелерин алабыз, үлгүсүн алабыз. Анан кийин балдарга дагы өзүн аябай жакшы, жеткиликтүү, көп мүнөздөрүн биз үлгү катары эсептейбиз. Өзү жүрүм туруму, сылыңкы сыпаты, сүйлөө речтери бар жогу балдарга неме балдар дагы кунт коюшуп, сүйүү менен ушу кабыл алат эжекенин немелерин, сабактарын. Эжеке качан кирет, эжеке дагы киреби, качан Улкан Бабыраевна бизде кыргыз тили болот деп неме кылып сурап турушат балдар. Сенде менин дарегим. Сен турганда мен бармын. Мен турганда сен барсың. Балдаргачы, тил менен ойлоо биргеликте жүрөт. Тилсиз ойлоо жок. Биз
телевизор аркылуу бири-бирибиз менен эмне кылабыз? Пикир алышабыз. Анан кыргыз тилде таза сүйлөп, туура сүйлөгөнгө эмне кылабыз балдар? Аракеттенебиз. Азамат Айгыныч туп-туура айтат. Туура жазганды, сабаттуу жазганды үйрөнөбүз. Класста балдар. Дагы кайсырды билебиз? Эстейличи. Булуттун үстүндө айга жакын жүргүзгөн китеп менин акылым, айткыла. Менин акылым, китеп менин жакыным. Карагылачы балдар. Жакыным. Китеп менен дос болуп, китепти ким көп окуса, ал адам акылдуу болот экен. Өзүм сүйүп мектепке келе жаткан ошо балдардын көздөрү бажырайып, саламатсыз деген жүрөгүмдү элжиретет. Мугалим өмүрү дарак деп. Ошо бүтүрүүчү класстарын бүтүп кеткен, буюрса азыр кабар алышып, сүйлөшүп турушат. Ушундай бактылуумун деп ойлойм мен ушундай. Ар бир куттуктоолоруна, жылуу сөздөрүнө, ата-энелерин дагы ушундай рахмат айтышып, эл тараза эл сынчы дейт. Ошо ата-энелер тараза бизге кандай мугалимсиң сен, кайсы окуучуну окуттуң? Ошо ата-энелер да ыраазычылык билдирсе, мен үчүн чоң бакыт бул дагы. Biz kırgız tilden ötöbüz, anan keyin bolsa, kırgız tilden ötkөндөн кийин bizge bolsa kitepti көп окула деп айтат bizge кечке. Анан биз үйдөн окуйбуз, ыр берет, анан жаттап келебиз ошолорду. Үйдөгү апам бизге иш кылганды үйрөтөт, мектептеги апам сабактарды үйрөтөт, жакшы жазганды, отличница болгону, дагы жакшы окуганы. Sen kırgız tilden Nurjamал эжекеңен эмнелерди үйрөндүң? Kitep окуганды, ырларды жана окуганды. Өзгөчө кесибин сүйүп, аны барктап баалап келген Нуржамал эжеке жөнүндө кесиптештери төмөндөгүлөрдү айтуу менен эжеке менен өзгөчө сыймыктанып келишет. Эжекеден көп нерсени үйрөндүк. Мисалыга 2018 жылы педсоветте эжеке атайын мурунку директордун немеси менен немени өткөн. Этика тууралуу доклад окуп берген да бизге. Ушундай болуш керек экен, ушундай неме болуш керек деп. Бул дагы чоң иш. Эжеке өзүнүн жүрүш турушу менен, өзүнүн немеси менен ошого бизге мындай как мисал катары, пример катары болот да. Бизге пример. Кесиптеш катары мен эжекени аябай сыйлуу эжеке катары көрөм. Көп нерсени үйрөндүк. Төртүнчү электе бизге көбүрөөк талаптарды коюп атат. Негизги талап бул санитардык талаптарды аткарышыбыз керек. Бул эң негизгиси окуучулардан маска, күн сайын маска требовать этебиз, антисептик, жума сайын санитарный дни, санитардык күндөрдү өткөрүп турушубуз. Тазалык, төртүнчү чейрек негизги жыл аяктап баратат. Ошо төртүнчү чейрекке көбүрөөк көңүл бурабыз. Окуучуларына билим берип эле тим болбостон, алардын билим алып өзгөчөлөнгөн сапаттарына кубануу менен насаатчылык кылып өзүнөн кийин жаш мугалимдерди да тарбиялап, акыл насаатын айтып келет. Өзүнүн кесибин ушунчалык берилгендик менен жогорку деңгээлде жоопкерчилик менен алып барат. Мен ушул касиеттерин баалайм эжекенин. Эжеке бизге үлгү катары көп акыл насааттарын айтат. Анын айткан акыл кептерин биз өзүбүзгө сиңиргенге аракет кылабыз. Дайыма аракетчилдиги, жардамын аябагандыгы бизге насаатчы катары. Мен ушул касиеттерин баалайм. Ар бир сабагын жаңыча өтөт. Жаңы усулдарды пайдаланып, алынын жетишинче өтүп бергенге аракет кылат. Ошого жараша эжекенин колунан тарбияланып чыккан окуучулардагы жогорку деңгээлдеги, жогорку билим, тарбия менен тарбияланып, билим алып чыккан окуучулар деп билем да. Мектепте сүйүктүү эжеке, ал эми үйдө сүйүктүү чоң эне, 11 неберенин бактылуу чоң энеси.
Жолдошу экөө жумуш бүткөндөн кийин ары берине кобурашып, сүйлөшүп, дагы эле болсо алардын сүйлөшкөнү ушул мектеп жана андагы көйгөйлөр тууралуу. Эл агартуу мыктысын 2008-жылы алганмын ушул орто мектептен. Анда 50 жашымда алганмын. Райондук, областтык сыйлыктарыбыз бар эми. Азыр эс алууга чыкканмын. Ошон үчүн башталгыч класска өтүп алдым. Чоң класстарга сабак берип жүргөнмүн. Азыр анча орун бар, иштеп атабыз. Кандай суроо сураса жардамым аябайм. Өзүм билсем мен бирөөгө айтканга жакшы көрөм. Мугалимдик кесиптен 31 жазын тосуп жатканы менен Нуржамал эжеке өзгөчө сыймыктанат. Анткени дал ушул убакыт ичинде ал көптөгөн балдарды тарбиялап, көптөгөн ийгиликтерге да жетише алды. Караңгыны жарык кылган шамчырак сыяктуу адамзаттын дүйнө таануусун калыптандырган жаратмандык жана атуулдук бийик рух менен эмгектенип келген Нуржамал эжеке өзгөчө мугалимдик кесипте туу тутуп, күжүрмөн эмгек менен алып урушуп, чарчаганын билбей окуткан балдары менен өзгөчө сыймыктанып иштеп келет. Мугалим сокурга көз, дүлөйгө кулак, караңгыга чырак, жан дүйнөгө азык берет. Мугалим чыныгы агартуучу, мугалим гана коомду аппак кылып тазалоочу бирден бир күч. Алтын жакут берметтей билим деңизинде кеме айдаган келечек муундарга нурун чачкан мугалимдердин түйшүгү, алардын кесиби, дегеле ат көтөргүс эмгеги жөнүндө не деген сөздөрдү арнасаң да аздык кылат.